Урматтуу Нурбек Такабаевич, азыр биздин мамлекетте эң орчундуу маселе көйгөйлүү бул алдамчылык боюнча жана телефон чалуу боюнча да. Анан айтып атпайсызбы, чет өлкөдөгү шылуундар, алдамчылар ушул жанакындай технология менен совместный биздин жарандар менен чогуу иш кылып атат депчи. Анан биздин ушу мамлекетибизде жарандар толук кандуу информация берип атат да. Телефонunu берип атат, үйүн, адресин, ушу боюнча кандай иштер жүргүзүп атасыздар? Урматтуу Рысбек Исламович, чет өлкөдө турган деген кылмышкерлер биздин жарандардын өздүгүн боюнча маалыматтарды ачык булактардан алышы мүмкүн. Көбүнчө интернет булактарында биздин жарандардын даныйлары, туугандары, алардын сүрөттөрү менен бар. Андан сырткары, эгерде чет өлкөдөн туруп алардын кылмышкерлердин чогуу жасаган жарандар биздин жарандар болсо, биздин жарандар аркылуу дагы кандайдыр бир маалыматтар берилиши мүмкүн. Ошол себептен башка чет өлкөдөгү кылмышкерлер менен биздин кылмышкерлердин байланышы болгон группаларды терең изилдеп, кандай болуп маалыматтар бизден чыгып кетип атат, ошол боюнча жумуштарды биз алып баруудабыз. Бул боюнча тергөө убагында толук кандуу такталат. Рахмат. Биздин жарандар информация бербесе, бир туугандаргача берип атпайбы? Телефондоргача баарын ушу боюнча баягы катуу иштесеңиздер жакшы болот эле. Өзү биздин жарандар информация бербесе, чет өлкөлүк жарандар бир туугандаргача, ата энелергече чыга албайт да. Анан азыр могу жыйын бүткөндөн кийин жолуксаңыз, бир информация бар эле, мен сизге берип коеюн. Андан тышкары баягы основной биздин региондогу жарандар жабырлануучу болуп атат да. Шаарда Кудайга шүгүр баягы аң сезимибиз жакшы эле. Региондордо баягы сиздер укук коргоо органдары менен биргеликте жергиликтүү бийлик менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек да. Айыл өкмөттөр менен, андан тышкары айыл башчылары менен азыр группалар көп го. Урматтуу Рысбек Исламович, биздин кээ бир жарандар, түрмөдө отурган жарандар дагы өзүнүн тааныштарынын даныйын берип, ошондой кандайдыр кылмыш кылган окуялар болгон, факттар болгон. Көпчүлүк алдамчылык шаар жеринде болгон факттар болду. Анан жергиликтүү бийлик менен чогуу жеринде, айыл жеринде дагы жумуштарды алып барып атабыз. Бул интернет булактар аркылуу, массалык маалымат каражаты аркылуу, айыл өкмөттөрү аркылуу жергиликтүү биздин жарандарга ушундай алдамчылык фактларга дуушар болбосун деген негизде жумушту алып баруудабыз чогуу. Жакшы экен, анда иш алып барсаңыздар. Андан могу бизде азыр Билайн компаниясынын номери менен Мегаком, Ошка номерлери менен чалып атат да. Алдамчыларчы. Булар кандай номерлер? Буларды база данныйдан таап иликтеп чыкса болобу? Урматтуу Рысбек Исламович, бул азыркы убакта көйгөй жараткан, мен жана айтып кеттим. Ушул деген жаңы технологияларды деген жашыруун алып келип, ошо Кыргызстан, чет өлкөдөн алып келип, Кыргызстанга алып келип, ошо чет өлкөлүк номерлерди Кыргызстан номерине айландырып, жаңы технологияны колдонуп деген. Ошону номер менен чалып атышат да, ошо чалган факттар бар. Мен айтып кеттим, 3 факт боюнча аппаратурасы менен кармалып кылмышкерлер азырда камакта отурушат, кылмыш жообуна тартылып атат. Ошол биздин номерлерди өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүгү бар экен, ошо өзгөртүп туруп чалып атышат. Ал биздин текшергенде бизде андай номер жок деп чыгат. Анан жана мен кесиптешим Арсланбек Абдыкайымович абдан туура маселени көтөрдү да. Кээ бир учурда сиздердин кызматкерлер, жабырлануучулар арызданып барса, арыз кабыл албай жатат экен да. Анча-мынча жерде болуп атат, бизге да кайрылып атат. Ушуну бир катуураак көзөмөлгө алып, жабырлануучулар барса, тез аранын ичинде оперативдүү түрдө жардам берип, ушу кылмыштын ичин ачсаңыздар, кылмыштын ишин. Рысбек Исламович, макул, мүмкүн болсо мен жооп берейин. Башкы прокурордун орун басары Үмүткай Нургазиевна кылмыштардын бир түптүү реестри автоматташтырылган системасын башкы прокуратура башкарат. Мурдагыдай эмес, азыркы учурда баардык маалыматтар кабыл алынат. Анткени буларды МВДнын операторлору кабыл алат да, ошол ар кандайын бөлүп алышпайт. Ошондуктан кандай гана маалымат болбосун автоматтык түрдө баардыгы кабыл алынат. Эгер телефон аркылуу чалса, баардык ошо сүйлөшүүлөрдүн баары жазылат. Андай фактылар азыркы учурда жол берилбейт, андай жок эсе. Урматтуу Рысбек Исламович, эгерде ушундай факты сиздерде болсо, азыр суранып кеттим, урматтуу депутаттар, бизге берсеңиздер, биз чара көрөбүз. Андай факт болушу мүмкүн эмес, бирок текшерүү жүргүзүп бизге маалымат беребиз. Мага бир жаран кайрылды эле, криптовалюта боюнча жабырлануучу экен. Анан арыз жазган
барса кабыл албай коюптур. Мен анан айтам сизге. Сизге мага берсеңизби, мен тактайм. Алдамчылык боюнча бир аеусуз күрөш жүргүзсөңүздөр, анан мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизүү болсо келиңиздер. Биргеликте иштеп чыгалдан бул алдамчыларга катуу чара көрөлү.